Бүгүн биз миллиондогон жоогазын гүлдөр өстүрүлгөн керемет жайда турабыз. Бул жерде Голландиядан алынып келген жоогазындардын 36 түрү бар. Элестетиңиздер, 100 миң эмес, 200 миң эмес, миллиондогон жоогазындар гүл ачкан. Дал ушул жоогазындар фермасынын ээси, жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Замирбек Мамасадыков мырзага келип калдык маектешкенге. Саламатсызбы, орозосузбу? Орозобуз. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Бирге болсун. Бул жакка келип эле аябай суктанып калдык. Чындыгында ушунча көлөмдөгү гүлдөрдү өстүрүү бул өтө чоң эмгекти, түшүктү талап кылат да. Анан бул гүлдөрдүн баарын Голландиядан алып келдик деп атасыз. Деги эле Кыргызстандын климатына көчөттөрүн баягы жайгаштыруу, ылайыкташтыруу кандай болду? Ошол баштапкы процесстен айтып берсеңиз. Ооба, эми тюльпан гүлүн чындыгында былтыр Голландияга барып, ошол жакта тажрыйба алып дегендей, анан быйыл ушул Кыргызстанга алып келип, миллион дана тюльпанга келишим түзгөнбүз. Анан 570 миң ушул 15 сотик теплицага жайгаштырдык. Албетте мунун түйшүгү көп, мээнет кылыш керек. Мен да ушул 7-чакырылышта депутат болуп, көп иш сапарлар менен барып, ушу Голландияга барганда пайдасы ушул тюльпанды алып келдик да. Ага чейин Италияга барып, клубниканы сүйлөштүк. Быйыл буйруса аны баштайбыз. Турцияга барып, 5 областка барып, ушул мөмө берүүчү көчөттөрдү сүйлөштүк, өрүк, алма, ушул сыяктуу. Эми бул дагы ушул гүлгө мурунтан эле мындай түшүнүгүбүз бар да, гүлгө. Негизи гүлгө айымдар жакын, анан мырзалар баягы айыл чарбачылык, башка багыт менен кетет го, мал чарбачылык. Анан көпчүлүк дагы ошо кызыгып калды болуш керек. Эмнеге гүлдү тандап алды? Балким тиги жубайынын суранычыбы деген сыяктуучу. Негизги максатыңыз не болгон негизги? Негизги өзү мамлекеттик кызматтан сырткары өзүм чарбачылмын. Жана айтып кеттим го. Гүлгө чейин мурда ушул көрктөндүрүү, жашылдандыруу менен алектенгенбиз. Мөмөлүү дарактарды эккенбиз, көчөлөргө жанагындай арчаларды сайып, көчөнүн көркүн чыгарып, ушул 2015-жылдан бери ушул айылдарга гүл эгип, айымдарга бир жагымдуу шарттарды түзүп дегендей, аларга дем күч берип, эми эркек адамга 70 өнөр азык кылат дейт го, эми баардык тармактан аракет кылсак, Кудай буйрса жакшы болот. Жакшы, анан бул жакта азыр миллиондогон гүлдөр алып келинди деп калбадыңызбы? Анан элдер ойлошот да, миллион гүлдөр турса эле миллиондогон акчалар түшүп турат депчи. Анан негизи Кыргызстанда ушул жоогазын гүлдөрүн өстүрүү бул кирешелүү багыт деп эсептейсизби? Негизи биздин мамлекетте жумуш кылсаң баардыгы кирешелүү да, баардык тармакта. Негизгиси ушу чет мамлекеттен ушул сапаттуу көчөттөрдү алып келиш керек, сапаттуу уруктарды алып келиш керек. Биз ушул өзүбүздүн багбандарга, дыйкандарга, гүл менен алектенген ишкерлерге мамлекет тарабынан дейбизби, ишкерлерге жакшы шарт түзүп бериш керек да. Биз жаңыланып болуш керек да, жакшы сортторду алып келсек, түшүм жакшы берет, кирешеси да жакшы буйруса. Баардыгын аракет кылсаң, мээнет кылсаң, кирешеси бар да. Түндө ушул түнү менен уктабай ушул ар бир саатта ушул температураны градуста карап турасың. Өзүңүз кадимкидей эле карап келип иштетесиз. Мени көрдүңүзбү? Буткан ошол жерде жатып алып эле. Жатып, уялбай эле, неменин жумуштун уяты жок. Анан эч кандай. Негизгиси ушул эккенден кийин акырына чейин жакшынакай кылып караш керек да. Анан жакшы жери ушул Белоцкий айылындагы жумушчуларды дагы камсыздап келеткенсиздер да. Анан канча айым иштейт? Бул жакта эми көбүнчө айымдар эле иштесе керек гүлдө, Алардын кандай аларга шарттар түзүлгөн? Негизгиси ушул ноябрда иш баштадык. Ушул айылда, Питомник деген айылда ушул жердин жашоочулары, айымдары, эркек адамдар да чыгат. Күнүнө
30'dan, 50'den, 70'ten, 80'ge чейин жумушчуларды алган күндөрүбүз көп болду. Алмашып турушабы? Орточо эсепте 40-50 айымдар күнүгө чыгып жумуш менен алек болот. Эми жумуш менен камсыз болот дегенде айымдар үчүн мен ойлойм аябай жагымдуу жумуш. Анан дагы ушул Ооба, биз жакынбызда гүл көрсөк эле аябай кубанып калабыз. Балким башкаларга да кызык болушу мүмкүн да, эми биздин эфирден көрүп, жумуш издеп жүргөндөргө маяналары кандай болот эгер? Маяналары Дагы жумушуна жараша да, Маяналары эми мындай айына эсептегенде 45 миңден 60 миңге чейин маяна алса болот. Себеби күнүн эсептелинет. Андан сырткары кээде ушундай учурлар болуп калат. 6га чейин жумуш болуп, андан кийин дагы суранып 4 саат кечки саат, түнкү саат 10го чейин иштеген күндөрү да болот да. Ошону менен эсептегенде кошумча дагы айлык маяна болуп калат. Мамлекетке рахмат, Айыл чарба министрлигине рахмат. Мына быйыл 2026 жылдан бизге дагы шаардын ичинен 1,5 гектар жерди карап берип атат. Оштон, Жалал Абадтан дагы жакшы шарттар түзүп беребиз депчи. Биз эми бул тюльпан менен токтолуп калбастан буюрса март айынан кийин тюльпандын башка гүлдүн башка түрлөрү менен Кудай буюрса март айында иш сапары менен дагы Голландияга барабыз. Гүлдүн башка сортторун алып келип, ушул иш менен алек болот Кудай буюрса. Демек, башка облустарга дагы жайылтат экенсиздер да. Анан ошол менен катар эле Кыргызстандан башка дагы өлкөлөргө экспорттоо пландарыңыздар барбы? Анткени ушунча гүлдү баягы жакшы да башка жактарга дагы. Кудай буюрса, биз мына быйыл эми иштин башында бул. Кудай буюрса, келерки жылга 2027 жылга тюльпандын өзүн 2 миллионго чыгарабыз деген жакшы ойлорубуз бар. Башка гүлдүн түрлөрүн дагы отургузуп, сырткы коңшу мамлекеттерге да экспорт кылганга толук Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар да. Себеби бизге азыр көп роза гүл жылына 25 миллион, 30 миллион келет. Кытайдан, Голландиядан келет. Тюльпан келет 7-8 миллион дана. Башка гүлдүн түрлөрү. Ошол эле гүлдү биз дагы Кыргызстанда биз өзүбүз эмгектенип, ушул гүлдү өстүрүп, биз дагы сыртка чыгарып, экспорттоп киреше тапсак болот да. Ушул Кыргызстанга калтырсак болот кирешеничи. Анан негизи эле ушул жоогазындарды өстүрүүдө мындай сыр жокпу? Секреттер жокпу? Мисалы, же болушу мүмкүнбү? Башкаларга кандай баягы кеңеш бересиз? Балким кызыгып да калышы мүмкүн да ушул берүүбүздөн кийин. Туура, өзүң билген нерсени башкага да үйрөтүш керек да. Бул баардык ишкерлерге жетет. Муну кызганбаш керек да. Ким үйрөнүп гүл эгем десе, мына биз даярбыз. Жардам бергенге үйрөтөбүз. Эч кандай маселе болбойт ал боюнчачы. Эч кандай кыйынчылык жок. Мен өзүм дагы жаштайман ушул дыйканчылык менен алектенген үчүн мага көп мындай кыйынчылык туудурган жок да. Мындай өзүнүн орду менен караса, буюрса гүл жакшы өсөт. Мына көрдүңүзбү? Кече жана Голландиядан келген биздин жана гүл урук берген биздин жанагы айымдар келип кетишти атайын Голландияданчы. Аябай жакшы карапсыңар деп бизге жакшы баа берип кетишти да. Мындай биринчи жолу экени мындай болбош керек эле депчи. Мындай күтпөдүк эле депчи. Мындай ишенимге кирдик да. Кудай буюрса, дагы да иштеше бересиздер. Кызматташабыз буюрса. Жакшы, Замирбек байке, атайын убактыңызды бөлүп бизге ушул гүлдөрүңүздү мындай аябай кеңири көрүп чыктык да. Чынында сонун гүлдөрүңүздөр бар экен. Анан 2 миллион, 3 миллион болуп көбөй берсин. Дагы сизден маек ала берели ушул ишкерлик багытында. Анан гүлдөргө кандай кам көрүлөт, дагы канча сомдон, аны каныкей айымдан сурасак болот да, калган процессте. Каныкей айымдан сурайт. Себеби мен мындай үй бүлөлүк бизнес десек деле болот да. Агам, карындашым, алар ушул бааларын ошолор билет. А мен болсо ушул агроном катары көзөмөлдөп, карап, жардам берип, анан канча сомдон сатылат, каныкейден сурасаңыздар толук маалымат берет да. Рахмат сизге. Ар бир гүл өзүнчө сулуулук, ар бир түс өзүнчө маанай тартылып жаткан учуру. Азыр Каныкей айымдан бул гүлдөргө кандай кам көрүш керек, деги эле кандай өстүрүлөт, ошол боюнча кеңири сурап көрөбүз.
ошол Голландиядан алынып келди да, 36 түрү бар экен. Ошондон баштасаңыз. Кадимкидей эле пиязга окшоп келет. Анан аны деген холодильникке салабыз биринчи. Өзүнүн градустары бар. Ошондо кармап кийин теплицага алып чыгып, могу гидропонный ящиктер бар. Мында башка өлкөдөн алып келгенбиз. Аны отургузуп чыгабыз. Отургузгандан кийин суу куюп, кайра холодильникке киргизебиз. Муздаткачка. Ал жака алып кирип, где-то бир 3 жумага чейин турат. Тиги тамыры өскөнгө чейин. Анан тамыры өскөндөн кайра теплица алып чыгабыз. Анан теплицага тизип, кадимкидей эле пиязга окшоп көктөп өсө берет да. Холодильникте турган балында ар бир 2-3 күн суусун алмаштырып турабыз. Төгүп, кайра жаңыдан суу куюпчу. Биринчи холодильникте ошол тамыры өскөнгө чейин турат, анан бул жака алып чыгабыз 9-10 градуска. Анан бул жакта 3-4 күндө бир суусун алмаштырып турабыз. Жакшы. 36 түрү бар деп этикпи? Анан көбүнчө суроо талап кайсыл гүлдөргө көбүрөөк? Мисалы мага деген ак гүлдөр, кызыл гүлдөр, розовый цветте гүлдөр жагат да. Анан башкалардын дагы мындай өңдөргө кайсыл өңдөргө басымдуулук жасашат да? Көбүнчө вот эң популярный могу кызыл сорт, Strong Love деп аталат. Анан сиз айткандай эле ак түстү жакшы көрүшөт, розовыйды кыздар аябай жакшы көрөт. Ошондой эле пиановидный сорт бар. Азыр дагы көрсөтөм. Ошону көбүрөөк алышат. Сарысын жакшы көрүшөт. Жүрүңүз анда ошол түрлөрү боюнча айтып бересизби, көрсөтүп? Канекей, мына жоогазындардын эң кымбат жана сейрек кездешүүчү түрү кайсыл? Ушулбу? Ошол пиановидный сорт деп коет. Ошол кичине бир аз 15-20 сом кымбатыраак турат. Бирок биз буларды бардыгын бир баада сатабыз. А так бунун могу пиязы кымбатыраак келет да. Берки жөнөкөй тюльпандар. Көрүнүшү дагы сонун экен чынында. Мага жаккан өңкөн. Розовый. Сонун экен. Дагы кайсыл гүлдөрүңүз боюнча айтып бересиз? Өзүңүзгө жаккан дагы өзгөчө гүлдөрүңүз? Өзүмө жаккан ошо сары түсү жагат мага. Негизи сары менен акты аралаштырганда аябай сонун чыгат. Билбейм, бул гүлгө өзгөчө мындай бир мамиле керек экен да. Жакшы көрүп, кадимкидей эле гүлдөр менен сүйлөшөбүз. Үй отабы кандай депчи сезип каласың да. Жана гүл баккандар да айтып калат го, адамдын маанайы жок болсо кадимкидей таасир берет депчи буларга дагы. Ооба. Буларды деле көрүп сразу билесиң үй атканын же ысып атканын. Биз Каныкей айым менен ушул тюльпандардын 36 түрүн бүгүн ар бирин баамдап карап бүтпөсөк керек, бирок алардын арасынан ушинтип өзгөчө мындай башкача көрүнгөн гүлдөрдү тандап алып жатабыз да. Каныкей эже, бул гүл мындай жабылып калган сыяктуу экен, бирок өзгөчө бир кооздук берет экен да. Ушул гүл боюнча айтып бербейсизби? Бул сорт Индиана деген сорт. Ушундай өзгөчө мындай кандай десем. Мунун ачылганы ушундайбы? Жок, кичине ачылат бул. Бул деле мындай сүйрүү болбойт да, ачылат кичине. Башкача да түрү бар, көрдүңүзбү? Эки окшош эле. Булардын сырттары сары да. Бунун деле өзүнүн сүйүүчүлөрү бар. Жакшы көргөндөрү, өзүнүн клиенттери бар. Бирок көбүнө эле жагы бербейт кээбирлерге, бирок өзүнүн клиенттери бар да бунда. Негизи жаз айы майрамдарга бай айы дейт эмеспи? Анан азыр март айында майрамдарда көп да. Кардарлар ушул учурда көбөйбү? Ооба, ошо март жакындаган сайын көбөйүп баштайт. Кызыгып келип көрүп, сүрөткө түшүп, видеого түшүп кетейин дегендер көп. Баалары кандай болуп кетет? Баалары 50 сомдон башталат. 50дөн 75-80 сомго чейин. Количестводон зависит этет да. Анан ушунча гүлдү өстүргөн айымга биздин көрүүчүлөрүбүз да кызыгып жатса керек. Сиз өзүңүз боюнча да маалымат бере кетсеңиз, бул жака кантип келип калдыңыз, деги эле кесибиңиз ким? Мага да кызык да сиз. Мен өзүм ошо Славянскийде окугам. Международный факультет международных отношений, экинчи образованием экономист. Эч кандай гүлгө тийиштүү эмес. Бирок гүлгө келип калган деп коесузбу? Бирок аябай гүлгө кызыкчумун да, цветочный магазин ачамын депчи. Анан кийин ошо тиги агам
аябай гүлдү жакшы көрөт. Анан ошонун идеясы менен ушул сферага келип калдык да. Жакшы. Эми алдыда дагы пландарыңыз кандай? Ушул гүл багытында эле кетесиздер да, Ооба, буюрса жакында ошо Голландияга барайлы деген планыбыз бар. Ошол жака барып, башка сортторду да алып келели деп, башка гүлдүн түрлөрүн, пионы, там хризантемы, эустомы, ошол гүлдөрдү алып келип чоңойтолу деген максатыбыз бар. Канча жылдан бери ушул жоогазындарды өстүрүп келесиздер? Мен биринчи жыл өстүрүп атам, чын айтсам. Биринчи жыл, анан кечээ Голландиядан келишти, биздин партнёрлорубуз келип, көрүп, аябай суктанып, мактап кетишти. Молодцы, ушул биринчи жылы өстүрсөңөр да аябай качествосын жакшы өстүрүпсүңөр депчи, жакшы караптырсыңар деп жакшы баа берип кетти. Ошол аябай чоң сыймык да мен үчүн. Кайсыл айдан баштап даярдап баштадыңыздар отургузуп? Канча ай кетти да негизи ушинтип гүл ачканына? Биз ошо декабрдын ортолорунда алганбыз, могу луковицаларынчы. Андан кийин декабрдын акырларында отургузуп баштадык. Ошондо отургузуп январдын 20-ларында чыгардык бул жака. Ошондо где-то бир айда өсүп калат да. Бир айда толук даяр болуп калат экен да. Аз-аздан карабайсыздарбы, жарымы гүлдөдү, а булар дагы бир 3-4 күндөн кийин дагы гүлдөп калат. Көп ошо бойлорун сурай беришет да, 70 сантиметрби канча депчи, бизге узуну керек деп ошентип айта беришет да. Ал деген өзүнүн сортунан зависит этет да. Например, могулордун бойлору канча бир 50-55 сантиметр болсо, мындан бийик өстүрө албайбыз да. Болушу ошол. Анан кийинки могу пиановидный сорттор бар, алар нар жагынан өзү кыска болот да, боючу. Анан көбү айтышат да, бизге 70 сантиметрлик керек депчи. Анан мен айтам, анда бир сорт алга, бүт 70 сантиметр болот. А берки мына кызыл өңдөгү ошолор бийик болот. Узун көрүнөт экен, узун болот. Мына ак түстөгүлөр кыскараак болот. Анан Голландиядан келгендер деле айтышты да, чем короче тюльпан, бою кыска болсо ошо көбүрөөк турат экен да. Узунга караганда чейин сакталышы. Ошого орто бойлуу же кыска бойлуу алганга аракет кылыш керек да. Узун эмес. Чоң анан узун көрүнсө эле кооздугуна карап ала беребиз го. Могу тюльпандар бир ай сакталат деп. Тура берет. Потому что могу пияздарында запас болот да. Ошол запас менен тура берет. Главное, муздак жерде кармаш керек. Анан караңгы болсо ачылып кетпейт да. Жакшы экен. Жакында алдыда 8 март Айтор жана башка майрамдар алдыда. Мырзаларыбызга күмүш сырга болсун. Мына ушундай кереметти сонун гүлдөрдү кайсыл жактан кантип табам десеңиздер, Беловодский айылындагы ушундай сонун тюльпандын 36 түрү бар экен бул жакта. Ушул жака келип, өзүңүздөр көрүп, жакындарыңызды, апаңызды же сүйүктүүңүздү кандырып кетсеңиздер болот. Ал эми баракчасын бул жака тиркеп коебуз.